спорт залга барып, стилибизди өзгөртүп, же бирөөнү туурап, ар бирибиз өзүбүзгө идеалдуу образ түзүүгө аракет кылабыз. Бирок биздин чыныгы бейнебиз эң башында эле түптөлгөн. Биз Кудайдын бейнеси жана окшоштугу боюнча жаратылганбыз. Күнөө бул сулуулукту бурмалап салгандыктан, адамдар азыр анын ордун стилисттер жана имиджмейкерлер аркылуу толтурууга умтулушат. Бирок Кудайга болгон ишеним бизди баштапкы булакка кайтууну сунуштайт. Элчи Павел Иса жөнүндө мындай деп жазган: ал көрүнбөгөн Кудайдын бейнеси. Жоголгон нерсени кантип калыбына келтирсе болот? Тишти кычыратып өзгөчүбүз менен жакшы көрүнүүгө аракет кылбастан, ыйык рухка бизди ичибизден өзгөртүүсүнө жол беришибиз керек. Машаякты карап, биз бара-бара анын бейнесине айланабыз. Биздин баштапкы милдетибиз угарман, адамдардын көзүнө кандай көрүнөрүбүзгө кабатыр болуу эмес. Биз аркылуу адамдар Кудайды көрө тургандай жашоого умтулуу.